İsa tiriw. İsa çынында эле тирилген. İsa'nın tirilgeniне болгон биздин ишенимибиздин пайдубалы, ишенимибиздин негизи кайдан? Биздин ишенимибиздин негизи ыйык жазуудан. Анткени ыйык жазуу бул Кудайдын сөзү, Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана биздин ишенимибиздин бекемделиши үчүн пайдалуу. Ыйык жазууда 1-Корундуктар 15 бөлүм 3-4 аяттарда мындай деп жазылат. Ыйык жазууда жазылгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү, көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3-күнү тирилди. Исанын биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүшү, көргө коюлушу жана 3-күнү кайра тирилиши жөнүндө алдын ала ыйык жазууда жазылган экен. Иса өлгөндөрдөн тирилгенден кийин ал биринчи жолу аялдарга көрүнгөн. Аялдар барып Исанын шакирттерине айтышканда, кээ бирлери Исанын тирилгенине алар шектенишкен. Иса өлгөнгө чейин эле, өлүп кайра тирилгенге чейин эле алдын ала шакирттерине көп жолу айткан. Бирок алар бул чындыктарды түшүнгөн эмес. Ушундай бир Иса өлгөндөрдөн тирилип, жана аялдар шакирттерине барып айтышканда, ушул окуяда эки шакирт Эмаус деген айылга бара жатышкан. Лука 24-бөлүмдө бул жөнүндө жазылат. Алар ушул окуялар жөнүндө, Исанын азап чегип өлгөндүгү жөнүндө, кантип ал өлүп калды? Ал деген бизди ушундай кулчулуктан куткармак эмес беле деп сүйлөшүп бара жатышканда, Иса алардын жанына келип, эмне жөнүндө сүйлөшүп бара жатасыңар деп сураганда, ушул окуялар жөнүндө бир гана сен билбейт окшойсуң. Анткени бул окуя бүтүндөй биз жашап жаткан коомго белгилүү болду деп айтышкан. Ошондо 25 аятта Иса аларга: пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар, өзүнүн даңкына ээ болордон мурун Машаяк ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле, деди. 27 аятта: анан аларга Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китептеринде өзү тууралуу жазылгандарды баарын түшүндүрүп берди дейт. Демек, Исанын өлүшү, көргө коюлушу жана 3-күнү кайра тирилиши жөнүндө алдын ала Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китептеринде жазылган экен. Тоорат китеби бул Мусанын 5 китеби. Муса дүйнө жаралышынан баштап, дүйнөнүн жаратылышынан баштап окуяларды жазган. Башталыш китеби, Мисирден чыгуу китеби жана башка 5 китеп, Мусанын 5 китеби. Бул Тоорат китеби. Андан кийин пайгамбарлардын китеби, Мусадан кийинки пайгамбарлардын китеби, Забурлар жана башка китептер. Ар бир пайгамбар алдын ала Исанын келишине чейин, байыркы келишинде 39 китеп жазылган. Бул 39 пайгамбардын китеби десек болот. Ар бир пайгамбар Исанын келиши жөнүндө Ибрайымдан баштап, Исхак, Жакып жана башка ар бир пайгамбар, Муса өзү дагы Исанын келиши жөнүндө алдын ала, Исанын өлүшү, Исанын өлүмү, көргө коюлушу жана 3-күнү кайра тирилиши жөнүндө алдын ала жазган экен. Ишая пайгамбар жана башка ар бир пайгамбар Исанын келиши жөнүндө алдын ала Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китептеринде алдын ала жазылган экен. Ошондой эле жаңы келишимде бул 27 китеп, 4 жакшы кабар жана каттар, ар бири Исанын өлгөндөрдөн тирилгендигин далилдейт. Исанын өлгөндөрдөн тирилгендигин, азыр тирил экендиги жөнүндө айтат. Ошол биз буга чейин окуган 1-Корундуктар 15 бөлүм, андан ары 5 аяттан ары карай Исанын өлүп кайра тирилгендигине Исанын 12 шакирти күбө болгон. Бир эле кезде
500'дөн ашык адам күбө болгон. Ошондой эле акырында мен элчи Павыл айтып атат. Мен анын тирилгендигине күбө болдум дейт. Демек Исанын тирилгендигин анын шакирттери өз көздөрү менен көрүшкөн. Керек болсо Томас деген шакирти шектенип, мен аны өз көзүм менен көрмөйүнчө, колундагы мыктын тактарын кармап көрмөйүнчө ишенбейм деген. Иса келип Томаска: "Томас, мына колундагы мыктын тактарын кармап көр дагы, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол" деген. Томас көргөндө ал тизе бүгүп жыгылып, Теңир менен, Кудай менен деп ал ишенген. Демек алар Исанын өлгөндөрдөн тирилгендигине өз көздөрү менен күбө болушкан. Жана Исанын жаңы келишим, Исанын биринчи жолу келиши жөнүндө гана эмес, Исанын экинчи жолу келиши жөнүндө дагы көп жолу айтат. Исанын экинчи жолу келиши жөнүндө жаңы келишим гана эмес, байыркы келишим дагы алдын ала айтат. Даниэлдин китебинде Исанын келиши жөнүндө, Исанын биринчи жолу келиши жөнүндө жана экинчи жолу келиши жөнүндө дагы алдын ала айтат. Демек Иса биринчи жолу сизди жана мени күнөөдөн куткарыш үчүн, шайтандын бийлигинен бошотуш үчүн ал биринчи жолу курмандык козу катары келди. Эми экинчи жолу ал жакында, ал падыша катары, сот катары келет. Ошондо өзүнө ишенбегендерди ал соттойт, ал эми өзүнө ишенгендерди ал асманга жогору алып кетет. Бул чоң ак тактынын алдында сот болот. Исага ишенгендер сот алдына барышпайт. Ал эми Исага ишенбегендер ошол сот чоң ак тактынын алдында алар түбөлүк соттолуш үчүн анын алдына келишет. Эми Исанын бул дүйнөнүн куткаруу планы дүйнө жаралганга чейин эле Кудай ата. Бул дүйнөнүн жаралышы нөлүнчү убакытта дүйнө жаралганга чейин эле Кудай алдын ала белгилеп койгон экен. Бул абдан терең сыр, жана бул сырды Кудай өзүнүн уулдарына, өзүнө ишенгендерге ачып берди. Эми Исанын өлгөндөрдүн арасынан тирилгенине ишенгендер менен эмне болот? Биз карай турган акыркы үзүндү мындай дейт. 1 Корунтуктар 15-бөлүм 51 аятта элчи Павыл мындай деп жатат. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. 52 аят. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз. Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот. Өлүп калчу бул дене өлбөс болот. Чирип калчу бул денебиз чирибес болуп, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо өлүм жеңилди, жок болду деген сөз аткарылат. Өлүм, сенин уу тишиң кайда? Өлгөндөр жаткан жай, сенин жеңишиң кайда? Өлүмдүн уу тиши күнөө, ал эми күнөөнүн күчү мыйзам. Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу бизге жеңиш берген Кудайга ыраазыбыз. Иса биздин күнөөлөр үчүн өлдү, ыйык жазуда жазылгандай, көргө коюлду жана ыйык жазуда жазылгандай ал тирилди. Ал өзүнүн тирилүүсү менен бизге, өзүнө ишенгендерге жеңиш берди. Эми Исага ишенсек, Исанын биздин күнөөлөр үчүн өлүп кайра тирилгенде ишенсек, анда биз дагы акыркы күнү тирилебиз. Биз дагы түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Биз дагы Иса менен бирге асман патшачылыгында түбөлүккө болобуз. Иса тирилди, Иса чынында эле тирилген.